Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Кыргыз Республикасынын жарандарын Россия Федерациясынын мекенине жөнөтүү тууралуу 2020 жылдын 17 августундагы маалыматы. Кыргызстандын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун Россиядан жарандарыбызды мекенине алып келүү боюнча тапшырмасына ылайык акыркы жуманын ичинде 2020 жылдын 10 августунан тарта 17 августка чейин Россия Федерациясынын 20 чартердик авиакаттамдар менен 3915 Кыргызстандын жарандарын мекенибизге кайтаруусу уюштурулду. Тактап айтканда, 7 авиакаттам Москва шаарынан Бишкек жана Ош шаарларга 1687 жүргүнчүлөр менен, 4 авиакаттам Новосибирск шаарынан Бишкек жана Ош шаарларга 688 жүргүнчүлөр менен, 5 авиакаттам Екатеринбург шаарынан Бишкек жана Ош шаарларга 903 жүргүнчүлөр менен, 4 авиакаттам Санкт-Петербург шаарынан Бишкек жана Ош шаарларга 637 жүргүнчүлөр менен. Жалпысынан Россия Федерациясынан авиакаттамдар убактылуу токтотулгандан баштап 2020 жылдын 20 мартынан тартып 17 августуна чейин Россиянын 21 аймактарынан 30656 мекендештерибиз кайтты. Россиядан 121 авиакаттамдар жана Казакстандын аймак аркылуу Оренбург жана Самара облустарынан 95 автобус уюштурулган. Эскерте кетчү нерсе, чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүүсүн чектөө чаралары Россияда улантылууда. Ушуга байланыштуу азыркы учурда олуттуу себептери жок. Кыргызстандын жарандары Россиянын аймагына киргенге мүмкүнчүлүктөрү жок. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.